Ассаламу алейкум мекендештер, мен Сираж Адилов, Москва шаарынан. Бүгүн сиздерге элди дүрбөлөңгө салган голосовое сообщение жөнүндө айтып кетебиз. С понедельника по четверг включительно будет операция «Эмигрант». Будут долбить так, ребята. Жана ошондой эле эгерде сиздерди полиция кызматкерлери кармай турган болсо, керектүү болгон пакет маалыматтардын баарын жеткиргенге аракет кылабыз. Акыркы учурда Москва шаарында, Россия Федерациясында текшерүүлөр, рейдтер көбөйүп, мигранттардын абалы өтө начарлап кетти. Ошол себептен Кыргызстанда кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ал боюнча да кенен талкуулап кетебиз. Ошол себептен видеону аягына чейин көрүп, башкалар менен бөлүшүп коюңуздарды сунуштайбыз. Эскерте кетсек, биздин колл-центр 24 саат иштейт. Ошол колл-центрге Россияда жүргөн мекендештер бизге 3-4 күндөн бери голосовое сообщение жиберип атат. Ага карата өздүгү такталбаган орус тилинде сүйлөгөн жаран ушундай маалымат тараткан. Анда эмесе көңүл буруңуздар. Мероприятие такое серьезное, всероссийское по мигранту. Будут выворачивать абсолютно все. Квартиры, производство, стройки, ремонты, все, что где есть иностранцы. Отлавливать будут всех, у кого с документами будут проблемы с мигрантами. Это называется мероприятие. Это будет полиция, там еще кто там, иммиграционная служба, ОМОН, скорее всего. И будут по всем стройкам лазить и всех нахрен отправлять. То есть, Маалымат боюнча айта кетсек, мекендештер, бул маалымат өзгө тиешелүү полиция органдары менен сүйлөшүп көрдүк. Бул маалымат такталган эмес, бул маалымат полиция кызматкерлери тарабынан официалдуу жарыяланган эмес. Бирок эмнеси болсо дагы бизде Россия Федерациясында, именно Москва шаарында текшерүүлөр, рейдтер күн сайын жүрүп атат. Акыркы 1-2 айдан бери күн сайын текшерүүлөр жүрүп, көпчүлүк учурда биздин мекендештер выдворение, депортация алып, анысы келгенсиз 5000 рубльден штрафка түшүп аткан кез. Жанкескич келип, жаныңдагыдай полиция кызматкерлерин көргөндө Москвада мекендештер коркуп, үркүп, титирей баштайт. Аны эмнеси болсо дагы жашырыштын кереги жок. Москва шаарында тынч уктап, тынч жүрүп жашоо өтө кыйын болуп калды мекендештер. Ошол себептен полиция кызматкерлери менен беттешип кала турган болсоңуздар, документтериңиздер так болсо дагы, так эмес болсо дагы кандай мамиле кылуу керек жана кандай документтер сиздердин жаныңыздарда болуш керек, кайсыл фактыларды келтирүү жөнүндө айталы. Түз эфирде айтып келебиз, Россия Федерациясынын миграционный законодательствосу өзүнө өзү каршы иштейт деп. Анткени сиздер регистрация кылдыра турган болсоңуздар, мыйзам боюнча өзүңүздөр жашаган адреске кылдырышыңыздар керек болот. Тилекке каршы Москва шаарында 700 миңден ашык кыргыздар, өзбек, тажик улутундагылар дагы бар. Алардын баарыны квартирага регистрация кылууга мүмкүнчүлүк жок мекендештер. Ошол себептен бийлик органдары, миграционный центр ФМСтин начальствосы же болбосо ушул мыйзамды ойлоп тапкандар бул фактты эске алган эмес. Эгерде айласын тауып, кайсыл бир жерлерден регистрация жасатып, ошол регистрацияны базага түшүрүп, көчөдө спокойно жүрөм дей турган болсоңуздар, жаңылышасыздар мекендештер. Анткени регистрацияңыздарды жашатып, ошол регистрацияңыз базада түшсө деле, сиздерге полиция тарабынан текшерүү жүрүп аткандан коркунуч бар. Ал кандай коркунуч? Биринчиден, Россия Федерациясынын закону боюнча 18.8 статьяда жашаган аймагыңызга регистрация кылышы шарт. Эгерде сиздер кайсыл бир аймакта регистрация болуп туруп, ошол жерде жашабайм деп полиция кызматкерлери маалымат бере турган болсоңуздар, анда полиция кызматкерлери эгерде регистрацияңыздар базада болсо дагы сиздерге административный штраф жазып берип же выдворение жазып берип коюшу мүмкүн. Ошол себептен сөзсүз түрдө кайсыл адреске регистрация кылдырсаңыздар дагы ошол жерде жашайм деп турушуңуз шарт. Экинчиси, бул Россия Федерациясында 3 база бар деп айтканбыз. Бул полиция кызматкерлеринин жана ФМСтин өзүнүн базасы. Биринчиси бул Москва шаарынын өзүнүн базасы, бул ППО деп коет, ППО территория. Экинчиси СБДУИК деген всеобщая российская база деп коет. ППОдон Москва шаарында кылдырган болсоңуздар, СБДУИКтен чыкпай калат. Эгер СБДУИКтен кылдырган болсоңуздар обласка, ППОдон чыкпай калат. Ошол проблеманы жоюу үчүн акыркы жарым жылда ГИСМУ деген 3-чү база ойлонуп табылган. Азыр кирди чыкты кылып келип базага, квартирага коюлган регистрацияңыздар деле ГИСМУ базасына кирип атат. Полиция кызматкерлери сиздердин регистрацияңыздарды базада жок десе, ага ишенүүгө шашпаңыздар мекендештер. Анткени регистрация кылып атканда кайсыл базага киргенин сурап алыңыздар сөзсүз. Анан полиция кызматкерлерине сылык түрүндө ушул базаны текшерүүнү сураңыздар. Көпчүлүк учурда тилекке каршы полиция кызматкерлери бир базадан специально намеренно текшерип туруп, сиздердин базаңыздар, регистрацияңыздар башка базада бар экенин билишине карабастан, сиздерге выдворение, депортация, штраф, андан хуже бул сиздердин акчаңыздарды коррупциялык жол менен акча алып, сиздерди кетирүүгөн убактары кездешип атат. Ошол себептен өтө маанилүү полиция кызматкерлеринен кайсыл базадан текшергенин сураңыздар. Мүмкүнчүлүк болсо, жакшы мамиле менен ошол
полиция кызматкерлеринин планшетинен же компьютеринен көрсөтүүнү сураныңыздар. Андан кийин анысына да көнбөй полиция кызматкерлери сиздерге административный штраф жазып берип, отделениеге алып барып сот отурумуна чакыра турган болсо, сот отурумунда да айтыңыздар. Сот отурумунда выдворение сиздерге жазып беришет. Ошол выдворениянын бөлүгүндө полиция кызматкери кайсыл основания менен сиздерге административный штраф жазганын белгилеп кетет. Ал жерде основания СБДИК или ППО либо ГИСМО деп жазыла турмактуу мекендештер. Ошол маалда сот отурумунда дагы сиздердин кайсыл полиция кызматкерлери туура эмес базаны текшерди деген сөздү айтууга укугуңуздар бар. Сөзүңүздү эч ким укпай, выдворение жазып бере турган болсо, выдворениени колуңузда алгандан кийин 10 күн срогуңуздар бар. Россия Федерациясынын территориясынан чыгып кеткенге. Выдворение алгандан кийин Россиядан чыгып кетем деп шашылбаңыз. Сиздерге 10 күн ичинде обжалованияга убакыт беришет. Соттун чечими туура эмес болуп калышы мүмкүн, же полиция кызматкерлери необоснованно сиздерге выдворение жазып берип койгон болушу мүмкүн. Ошол себептен жакшынакай адвокатты жалдап, сиздердин регистрацияңыздар эгерде базада бар экени тастыктала турган болсо, кайрадан обжалование тапшырсаңыздар болот. Кийинки сот отурумуну 2 ай, 3 ай, 4 айга чейин жылдырып коюшу мүмкүн. Ошол убакытта официалдуу түрдө Москва шаарында иштеп жүргөнгө мүмкүнчүлүк бар мекендештер. Кыргыздар Москвада корболду, Россияда ит эле болду деген сөздөргө кандай чечими бар деген суроо туулат. Ошол суроого бир канча жооп издеп, жообуну жөнөкөй эле ушул орус тилинен таптым мекендештер. Орус тилин үйрөнүп, күнүнө 300 сөздөн, 100 сөздөн, 10 сөздөн жатасак деле 2-3 айда орус тилин үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк бар экен. Эгерде орус тилин жакшы биле турган болсоңуздар, полиция кызматкерлери тарабынан жазып берген бумаганы кагаз түрүндө да окуп, түшүндүрмө алганга мүмкүнчүлүк болот. Же болбосо анча-мынча кээ бир ситуацияларда полиция кызматкерлери менен тил табышып, кырдаалдын орчундап кетишине тоскоолдук болбойт. Көпчүлүк учурда мекендештер, биздин кыргыз мекендештер Москва шаарында выдворение черный список дегенде эле полицияны көргөндө деле жүрөгү түшүп калышат. Анан титиреп, коркуп, үркүп, кечинде деле спокойно жашай алышпай калышты. Азыркы учурда кыргыз мамлекети кудайга шүгүр өнүгүп атат. Бара турган жериңиздер баары бир Кыргызстан, Кыргызстандын топурагы алтын, кереметтүү ысык көлүбүз, алтындай болгон ала тообуз бар мекендештер. Ошол себептен сиздер кылмыш иши кылбасаңыздар, жаман иш кылбасаңыздар, болгону выдворение черный список өз мекениңе кет деген кагаз. Анын эч кандай жаман жери жок. Да айтып коет, жашаган жериңди өзгөртүп көр деп. Жашаган жериңди өзгөртүп, башка жерге барсаң, эч нерсе өзгөртүлбөсө, анда өзүңдү өзгөртүп көр дейт. Кыргызстанга барып, Кыргызстанга кызмат кылып, кыргыз элине салым кошуп, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошкон бул кандай жакшы. Урматтуу кыргыз элим, кыргыз мамлекети, Кыргыз Республикасы, Кыргызстан жергебиз акыркы учурда өнүгүп баратат. Ага бир канча примерлерди келтирип кетейин. Мисалга ала турган болсок, Кыргызстанда Россия рыногунда, СНГ рыногунда, деги эле дүйнөлүк рынокто кийим тигүү боюнча, кийим экспорт боюнча биринчи орунга чыгып баратат. Азыркы учурда Бишкек шаарында, Ош шаарында, ири шаарларда швеялар ачылып, швеяга сотрудниктер, швеялар жетишпей атат, урматтуу мекендештер. Кыргызстандын кийимдери, материалдары, ткандары Россияда уже биринчи орунду алып койгону баарыбызга эле белгилүү. Ошол себептен Кыргызстандагы швеялар орточо эсеп менен 50 000, 60 000 сом айына иштейт экен. Азыркы курс түшүп кеткенине байланыштуу бул 70-80 000 рубльге дагы барып калышы мүмкүн. Президентибиздин инициативасы менен Асман шаары курула баштады. Чоңдогон инвесторлор араб өлкөлөрүнөн, Турция өлкөлөрүнөн жана башка ири инвесторлор Кыргызстанга келип, 700 000 калкы бар шаар ысык көлдүн жээгине курулуп баштады. Ага карата бизге строительдер, куруучулар жетишпей атат. Индия, Бангладештен алып келейин деген тилектери бар экен. Андан сырткары жергебизде айыл чарба иштери дагы өтө көп. Таласка барсаң фасол, Баткенге барсаң өрүк, Ош жалап атат, жүгөрүлөр жана черешня, гевастар өсүп атат. Ошолорду сатып деле жанын баккан кыргыздарыбыз өтө көп. Түштүк жергесинде Өзбекстан менен мамиле жакшы болгондон кийин өзбек элинен дагы биздин мамлекетибизге бир канча иммигранттар келип, стройкада жана башка жумушчу месталарды ээлеп, жакшынакай иштеп жүрүшөт. Мугалимдин айлыгы 30 000ден ашкан. Кечээки маалыматка караганда Бишкек шаарында автобус айдаган автобусчулардын айлыгы 50 000ге көтөрүлүптүр. Аскер кызматында жүргөндөгүлөрдүкү 30 000ден мурдакы илгерки жылдан эле көтөрүлүп кеткен. Врачтарды айтпай эле коюң, полиция, милиция кызматкерлеринин дагы айлыктары көтөрүлүп баштаган. Ошондуктан бөтөн жерге барып, корболуп, жүрөк тынчыбай
жашагандан көрө өз жериңе келип эр болуп жашаган 1000 мерте артык. Жыйын типтоочу сөз, урматтуу мекендештер, паникага алдырбаңыздар, кыргызды таштап кетпей, бири-бириңиздерге жөлөк болуңуздар, поддержка болуңуздар. Эмнеси болсо дагы мекенге кайтасыздар, анын эч кандай коркунучтуу жери жок. Кыргызстанга келип, Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошосуздар. Бул себептен Россия жергесинде жүрөктү тынчтандырып, купулду толтуруп, өзүңүздөрдүн эмгегиңизди кыла бериңиздер. Кудай эгер сыноо жазып койгон болсо, ал сыноодан да өтөбүз жана мекенге барып кызмат кылганга, жашаганга эмне жетсин. Сиздер менен Сираж Адилов болду. Сак саламат болуңуздар.